Бүгін 8-июнь Ош шаарында мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан салынып жаткан алгачкы батирлер тапшырылууда. Бүгүнкү иш-чарага өлкө башчысы Жапаров Садыр Нуркожоевич дал ушул батир ээлерине ачкычтардын тапшыруу алдында турабыз. Мындан сырткары Ош шаарында 543 батир бүтүп, ал эми Кара Суу районундагы Жаңарык айылында дагы 225 батир бүтүп, бүгүн пайдаланууга берилүүдө. Барыңыздарды құттықтаймын. Өлкөбүз өнүгүп өсө берсин. Биз бул күндү көп күткөнбүз. Ипотекага 2023 жылы ноябрда турган экенбиз. Анан ошондо толук 2,5 жылда кезегибиз келип, 5 балалуу деп социальный ипотекага жазылганбыз. Ошо менен 3 бөлмөлүү батир алдык. Примерно 40 миңден айына 25 жылга 40 миңден туура келет экен. Сезимдерибизде чек жок, айтып бере албайбыз. Ошо бардык алган жарандарды бардыгын куттуктайм. Кудайыма шүгүр. Мен 2022 жыл февраль айында кезекке тургам. Анан льготный категория менен кезекке тургам. Ошондо 4,5 жылда менге кезек келип калды. Өзүм мектепте иштейм, мугалим болуп, башталгыч класстардын мугалимимин. 3 баланы апасымын. Ошондо менде 3 комната үйгө жараша маянам жетти. Урматтуу президентибиз көтөрүп койду айлыкларыбызды. Ошого терең ыраазычылыгымды айтам. Ошол жерде иштеген, ошол үйлөрдү курган кызматкерлерге дагы терең ыраазычылыгымды билдирем. Азыр льготный 4% менен алдык. Анан айына 40 миңде тегерегинде түшүп калат экен 3 комнатага. Сезим билбейм, өзүмдө абдан кубанычтамын азыр. Негизи мен 15 жылдан бери квартирада жашаган болчумун. Азыр энди берсем дагы өзүм үйүмгө төлөп берем да акчаны. Балдарым менен кубанып отурабыз. Менин кызым Орукчан кыз эле, 2-группадагы жалгыз бой эне, 1 баласы бар. Ошо президентибизге рахмат. Ошо кызыма ошо өзүнүн шартына жараша 1-этаждан 1 комната үй бериптир. Рахмат, жүз рахмат. Ошо заман тынч болсун, эл журт тынч болсун. Ошо элди ойлогон президент өзү ham тынч болуп, ошо элдердин көңүлүн, ушулардын ыраазычылыгы тийип, иштери ийгиликтүү болуп, өмүрү узун болсун. Сезимдерди айта көрбөйм анайын. Уктабай атам, ишенбей атам, ушу азыр кирип, ушул жерге келип чын эле тийиптир деп, баягытан бери жашөөрүп, ыйлагыдай ыйлап чалабыла. Ошо менин кызым да ушундай көңүлү көтөрүлүп, эми өзүнчө тирилик баштап, өзүнчө үйлүү болот атат экен деп, өтө өзүмө арман албай турган мезгилим. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалыматына алайык, 2026 жылдын аягына чейин Ош шаары жана Ош облусу боюнча 3000ге жакын батир пайдаланууга берилет. Белгилей кетсек, мамлекеттик ипотекалык турак жайлар өлкө боюнча турак жайга муктаж болгон миңдеген жарандарды батир менен камсыз кылууга багытталган. Жаңы батириңиздерге кут, береке, бакыт жана ынтымак уяласын деп сөзүмдү жыйынтыктайм.